Assalamu alaikum, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Достор, достушкалар, адилеттүү жарандар каналынын подписчиктери, достору, хейтерлери, көрөрмандары. Азыр мен силерге бул Шопоков көчөсү, Жалал Абад шаарындагы Шопоков көчөсү. Узундугу Байзаков көчөсүдөн баштап ылдыйга барганда 5-мектепке чейин 5-мектепке жетет. Фурманов көчөсүгө чейин узундугу 1 километр 160 метр түзөт экен. 1 километр 160 метр. Бүгүн 4 ноябрь 2022 жыл. Бул кеңейтүү иштери, бул жолду кеңейтүү иштери 7 апрелде башталган. Буйруса мына 3 күндөн кийин толугу менен 8 ай болот экен. 1 ноябрга бүтүрөбүз деген. Кийин 15 тездетип 15 октябрга бүтүрөбүз дедилер. Бүгүн мына 4 ноябрь. Өзүңөр көрүп тургандай техника турат. Жол дагы бир 100 метр калган. Макул, мейли, азыр жамгыр жаап атыптыр тиги бул дегенде. В чем прикол? Жайында 2 айда какырап ысып турганда, курукчулук болуп турганда бир да адам иштеген жок. Бул жол жөн эле жатты да, эч ким жасабай. Мо сентябрдын ортолорунан октябрларга жакыныраак катуу иштеп баштап, бүгүнкү күнгө ушул жерге жетип калды иштер. Ысык азыр эмне кылып айтасыңар десек, жамгыр жаап атат, суу болуп атат, тиги бул дейт. Ошол 2 ай жөн тургуча ушуну жасап койсо болобу эле? 1 километрден үчүн эле ашыкча жерде. Башка жерлерге барсаң 8 айда ондогон километр жерлерди оңдойт. 3 жылда 100 километрлеген деген жерлерди оңдойт. Кеңейтет, башка кылат. Шаардын ортосундагы жолду эч эле бүтүрө албай койду. Эмне себептен? Биз эмне тиги орустардын жанагы зима пришла внезапно в декабре деген сөздөй болуп атабызбы? Күздө жамгыр жааганын өздөрү билбейби эле? Эмнеге бириңер айтасыңар? Кылып атат го. 8 айдан бери 1 километр жерде бир нече жол кылса болот эле. Эмнеге ушундай биз?